Истинжа тугандар улуу кичи зара кылганда суу менен тазалагандын атын истинжа деп коет. Суу. Бул мындай. Эң жакшысы биринчи кесек менен кургатып, андан кийин суу менен жууш керек. Ушундай кесек менен кургатып туруп суу менен жуугандарды Алла Таала Куранда мактаган. Фихи риджал юхиббуна ан ятатаххару валлаху юхиббул муттаххирин. Куба деген мечит бар Мединада. Ошол жерде ушундай эркектер бар дейт сахабалар. Алар тазаланганды, өтө тазаланганды жакшы көрөт дейт. Тафсирлерде келет, кандай тазаланганды десе, алар истинжада биринчи кесек колдонот экен, анан суу колдонот экен. Алла Таала дагы өтө тазаланганды жакшы көрөт дейт. Эми азыр кесектин доору айылда эле калбаса, шаарда өтүп кетти, андай жок деле болуп калды. Азыр эми туалет кагаздары бар. Дарат кагаздары деп коебуз. Ошо дарат кагазы менен кургаткан соң, андан кийин сол кол менен жуугандын атын истинжа деп коет. Истибра деген бир түшүнүк бар. Кээде көбүнчө эркектерде болчу, аз-маз зара кылгандан кийин заранын калдыгы калып кетет өзүнүн каналында. Ошол калып кетпеш үчүн ошо зараны чыгарганга истибра деп коет. Кээ бирлер кичине чүчкүрөт, жөтөлөт, согончогу менен жерге тебет, отуруп турат, бутун эме кылат, не деп коет, кайчылаштырат. Түшүнүктүүбү? Кайчылаштырса дагы заран калганга чыгып кетет. Себеп дегенде кээде азыр ушундай истинжа кылдыңыз, анан отуруп турганда чыгып кеткен болсо, дарат сынып калат да. Ошон үчүн буну истибра деп коет. Истинжасы эми каратыңыз, жакшы угуп алыңыз. Улуу зара кылып калганда, анда азыркындай кургатып, суу менен жууп, сол кол менен бүттү. Кичи зарада жөн эле. Кичинекей зара кылганда, ал аны биздечи зара чыккан жерде эле жууган милдеттүү. Толугу менен эмес. Чүнкү зара чыккан жерге эле ошо суу тийгизип койсоңуз, жууп койсоңуз бүттү. Өзгөчө мына кыштын, күздүн суук жерлерде кээ бир адамдар ойлойт экен, кичи зара кылганда дагы бардыгын жууш керек экен деп. Бардыгын эмес, зара чыккан жерде, ошол участок кичинекей эле жерден зара чыгат. Ошол жерде жуусаңыз жетиштүү, бүттү. Түшүнүктүү болдубу мына? Кээ бир учурда мындай болуп калат, суу жок болуп калат. Анда жакшылап кургатып койсоңуз, ошол деле жетиштүү болот. Түшүнүп алдыкпы? Всё.